Режиссер Артыкбай Сүйүндүков тарткан «Шамбала тасмасы» Иранда өткөн Moving Film эл аралык кинофестивалынан 7 номинацияны жеңип алды. Кинофестиваль 28 декабрдан 31 декабрга чейин өттү. Анда «Шамбала тасмасы» төмөнкү номинациялар боюнча сыйланды. Мыкты оператор Акжол Бекболотов, Мурат Алиев, мыкты композитор Мурзали Жээнбаев, мыкты үн режиссер Бакыт Ниязалиев, Калыбек Шерниязов, мыкты монтаж Наргиза Маматкулова, Караш Жанышев, Элдяр Мадакем, мыкты грим Айгүл Кыдыралиева, мыкты кийим Айгүл Кыдыралиева, мыкты визуалдык эмгек Элдяр Мадакем, Изаат Абдраимов. «Шамбала тасмасы» дүйнөлүк залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун «Ак кеме» повестинин негизинде тартылган. Тасма буга чейин да Оскар сыйлыгынын мыкты четелдик тасма номинациясы боюнча узун тизмесине кирген. Орусиядагы беделдүү Ника сыйлыгын алган. Азия тасмаларынын дүйнөлүк фестивалында көрүүчүлөрдүн жактыруусу номинациясы менен сыйланган. Мындан башка да бир катар сыйлыктарга жетишкен.